Өтіп баратқан күндүн башка окуялар менен тааныштырабыз. Мен Айгерим Жанакул, алар тууралуу кыскача. Кыргыз-өзбек чегарасын тактоо боюнча протоколго кол коюлду. Жалал Абад жана Баткен облустары менен чектешкен аймактагы 55 талаштуу аймак такталды. Ал арада Индонезиянын Бали аралындагы асма көпүрө кулап, 34 адам каза болду. Көпүрөнүн кулоосу ага ашыкча салмак түшкөнү менен түшүндүрүлүүдө. Ал эми Иракта болсо Мосулду бошотуу операциясы башталды. Өкмөт Мосулдагы карапайым калкка эскертүү берип, аларды үйлөрүнөн чыкпоого жана ачык аймактардан узак турууга чакырууда. Кутман кечиңиздерби деме кабарларды кененирээк баяндоого өтөбүз. Адегенде Кыргызстан өзүндөгү жаңылыктардан Кыргыз-өзбек чегарасын тактоо боюнча протоколго кол коюлгандыгы туурасында Өзбекстан Тышкы иштер министрлигинин расмий сайтында жарыяланды. Маалыматка Фергана жана Анжиян шаарларында эки өлкөнүн чегарасын тактоо боюнча өкмөттүк делегацияларынын жолугушуусу өткөн. Анын алкагында адистер Ош, Жалал Абад жана Баткен облустары менен чектешкен аймактагы 55 талаштуу аймакка чыгып жеринен таанышты. Жыйынтыгында бул жолугушуу боюнча протоколго кол коюлганын Өзбекстандын Тышкы иштер министрлиги кабарлоодо. Бирок жолугушуу тууралуу Кыргызстан тарап азырынча үн ката элек. Кыргыз-өзбек чегарасында учурда 320 чакырым жер тактала элек. Башка кабарлардан Индонезиянын Бали аралындагы асма көпүрө кулап 34 адамдын өмүрү кыйылды. Бул тууралуу РИА Новости жазат. Окуя жекшембиде жергиликтүү саат 19:30 болгон. Улуса Лимбонган жана Ченинган аралдарын байланыштырып туруучу бул көпүрөнүн кулоосуна ага ашыкча салмак түшкөнү себеп болгон. Анткени көпүрө бир убакыттын өзүндө өтө көп адамдарды көтөрө алган эмес. Диний иш-чара убагында асма көпүрөдөн адаттан көп адамдар өтүп, жада калса транспорт каражаттары да өтүшкөн. Көпүрө ашыкча жүктү көтөрө албай үзүлүп кеткен деп жазылат маалымат. Куткаруу кызматынын башчысы Диди Ханзардын жарыялаган маалыматында. Сууга аккан адамдарды издөө жана куткаруу иштери болсо кечээ караңгы түшүп кеткенине байланыштуу токтотулган. Издөө иштери болсо бүгүн да кайрадан жандантылды. Азырынча дайынсыз жоголгондордун саны болсо тактала элек. Кайрадан жергиликтүү жаңылыктардан эсеп палатасы өткөн жылы 4,5 миллиард сомдон ашык каражат мыйзамсыз сарпталганын ачыктады. Эсептөө палатасынын төрагасы Улукбек Мариповдун бүгүн парламент жыйынында берген маалыматына караганда 2015 жылы 1 миллиард 513 миллион сом бюджеттик каражат ордуна коюлган. Эсептөө палатасы ошондой эле былтыр 2900 аудит жүргүзүлүп, текшерүүчүлөрдүн жыйынтыгында бюджеттик мекемелерге 1300дөн ашык кат жүзүндө эскертүү берилсе, дагы 60-тан ашык сунуштама берилген. Эсептөө палатасынын жетекчиси бюджеттик каржы тартибин бузуулар боюнча тиешелүү чараларды көрүү жаатында мамлекеттик укук коргоо органдары менен биргелешип иш алып барып жатканын, ал эми козголгон кылмыш иштеринин жыйынтыгы боюнча маалымат жок экендигин кошумчалады. Жаңылыктар улантабыз. Ирак өкмөт башчысы Хайдар Аль-Абади Мосулду террористтердин бошотуу үчүн аскердик операция башталгандыгын жарыялады. Мындай билдирүүнү ал улуттук телеканалдар аркылуу таратты. Чоңдугу боюнча Иракта экинчи болгон Мосул шаары 2014 жылы Ислам мамлекети террордук тобу басып алган. 2 жылдан бери болсо террористтер көзөмөлдөгөн Мосулду кайра алуу үчүн Ирак армиясы катуу даярдык көрүшкөнү айтылууда. Учурда Мосулду бошотууга 30 000 аскер даярдалган. Алар Америка Кошмо Штаттын артиллериясы көмөктөшүүдө. Ошондой эле жергиликтүү полиция дагы аскерлерге кол кабыш кылууда. Өкмөт Мосулдагы карапайым калкка болсо ушул операция маалында үйлөрүнөн чыкпоого жана ачык аймактардан узак турууга чакырууда. Берүүбүздүн кийинки бөлүгүндө бул кабарларды кененирээк баяндайбыз. Казакстан менен Тажикстан стратегиялык өнөктөштөр макамын расмий бекитишти. Бул арада Нарындын Актала районунда жашы жетелек 2 кыздын бир күндө турмушка берген ата энеге укуктук баа берилмей болду. Ал эми Бишкекте болсо Ак Элбирс күнүнө арналып чыгарылган китеп, комикс жана плакаттардын бета чары болду. Кененирээк бир нече мүнөттөн соң. Өткөн апта соңунда Казакстандын Сенаты Тажикстан менен стратегиялык кызматташтык тууралуу келишимди ратификациялады. Стратегиялык өнөктөштүк тууралуу документте эки өлкө өткөн жылдын 14-сентябрында Нурсултан Назарбаевдин дүйшөмбүгү болгон расмий сапары маалында кол коюшкан. Казакстан Сенатынын басма сөз кызматынын расмий билдирүүсүндө документти тарап бири-бирине каршы багыттала турган күч колдонуудан кармануу жана башка өлкөнүн суверендүүлүгү менен аймактык бүтүндүгүнө коркунуч жаратчу келишимдерди түзбөөгө милдеттендирилген. Ошондой эле Сенаттын пленардык жыйында Казакстандын тышкы иштер министринин биринчи орун басары Мухтор Тилеуберди документте саясий диалогду өркүндөтүү, эки тараптуу мамилелер жана эл аралык актуалдуу көйгөйлөр боюнча позицияларды макулдашуу маселелери камтылгандыгын билдирди.
Аймактык жаңылыктар менен улантабыз. Нарындын Актала районунда жашы жетелек 2 кызын бир күндө турмушка берген ата-энеге укуктук баа берилмей болду. Эске салсак, өткөн жумада Актала районунун Байгөнчөк айылынын 43 жаштагы тургуну 16 жана 17 жаштагы 2 кызын бир күндө турмушка узаткан. Райондук ички иштер бөлүмүнүн жаш өспүрүмдөр боюнча иштөө инспекциясы бул иш боюнча тиешелүү кагаздар даярдап, тергөөгө жөнөткөндүгү жатат. Бойго жетелек кыздардын ата-энеси болсо, бул аракетин мыйзамга каршы келет деп эсептебей тургандыгын билдирүүдө. Кыргызстанда үй-бүлө кодексине ылайык жарандар 18 жаштан баштап турмуш курганга болот. Ата-эненин жана ошо кызды 18 жаш курагына толо электе күйөөгө берүүгө катышкан субъекттер, никесин кыйган молдо, ошондой эле ошо кыз менен никеге турган жаран жоопко тартылышы керек 3 жылдан 5 жылга чейинчи. Ата-эне толук түрдө жоопкерчилигин жогорулатып, бул маселеге жоопкерчиликти өз мойнуна алыш керек. Статистикага таянсак, жылына 160 миңдей кыз өспүрүм курагына 18 жашка толбой күйөөгө чыгып, жана статистика боюнча ажырашуулар абдан көп болуп жатат да. Мына ушундай олуттуу социалдык маселе да болуп саналат. Бишкекте Канада Америкага кетүүгө жардам берүүгө сөз берип, жарандарды алдап, акчаларын алып жүргөн жаран кармалгандыгын шаардык милициядан билдиришүүдө. Маалыматтарга караганда 83 жылы туулган Мирлан аттуу адам ченичке кирип, бир эмес бир канча адамды алдап шугулданып жүргөн. Азырынча аты жөнү ачыкталбаган жаранга карата кылмыш иши козголду. Ошол эле маалда чет жерде качкын макамын алууга жардам берген агенттиктер жана укук коргоочулар жок эмес. Мындай маалымат менен укук коргоочу Токтайым Үмүталиева бөлүшүүдө. Айтымда Европа жана Америка Кошмо Штатында дагы Башпаник таунун оңой жолу бул саясий куугунтуктугу кабылып, качкын макамын алып жаткан жарандар арбыды дейт. 11 каналынын бүгүнкү коногу укук коргоочу Токтайым Үмүталиева. Кош келипсиз биздин телеканалга. Айтсаңыз, мына учурда чынында эле качкын деген макамды алып чет жерде орун которуштуруп жашап кетүүгө негиз барбы? Анан эгерде Кыргызстандагы азыркы абал чынында эле ошол нерсеге түртүп жатабы? Сиздин бааңызда кандай? Эми билбейм, эң коркунучтуу Бакиевдин учурунда деле жүрдүк куугунтукта, кийин деле ар кандай иштерди алып баратканда куугунтукта жүрүп атабыз. Бирок качан деген киши ар кандай нерсе менен кача берет. Бүгүнкү күндө саясий алдап ушу өтө эле кууп бизди мына кармап атат деген неме менен кошулбайм, аккан бар деген кошулбайм, себеби деген саясий качкын деген статус алыш үчүн бул өтө чоң деңгээлдеги нерсе да. Мисалга айтсак, ошо саясий иштерде, немелерде канча жүрүп, элдин алдында таанылган, кандай иштерди алып барган адам болуш керек. Анан кийин аты заты жок эле бүгүн эптеп-септеп башка өлкөлөргө өтүп алып эле, өткөндөн кийин эле анан качкын деген наам алгандар, булар көбүнчө баягы жумуш таппай барып, ошол жердеги коррупцияга малынган, ар жерде коррупция бар, биякта да коррупция бар, ошондой нерселердин негизинде кеткен адамдар деп айтам. Саясий качкындарды мен өзүм 3 жолу көрдүм. Бул 2002-жылы Дырылдаевди, Рамазан Аксакалды саясий качкын деп ал бир топ нерселердин негизинде кабыл алынды. Анан кийинки 2007-жылы чоң митинг болгондо, ак үйдүн алдында боз үйлөргө тигилгенде, ошондо канжар жаштар кыймыл деп 4-5 баланы издеп кармайбыз деп кармабай, алар ошо мынакей Америкага качкын болгон. Июнь окуясынан кийин баягы Ош кабалагынан Кудайбердиев деген Ош ТВнын өкүлү кетти. Ал качкын деген статуска ээ болгон да. Качкын деген статуска ээ болуш үчүн алар соттолду, куугунталды, кандай маалыматтар бар, массалык маалымат каражаттарында, кандай далилдер бар, ошонун баарын далилдерин көрсөтүш керек. Көбүнчө эле баягы берден бир топ жанагы ар кандай компаниялар түзүп атпай, мен сени тияка кетирем, мынча алып келип бергин дагы, мен ошол жерден анан бейөкмөт уюмдарга айрылып, биздер 7 апрелде жүрдүктө же июнь окуясында жүрдүктен азыр жазып бергиле деп ошол кетип аткан адамдар бар. Ал эч кандай саясий качкындарга тиешеси жок. Экинчиден айта турган нерсе, азыр аябай мошенниктер көбөйүп кеттир. Интернетте саясий качкындыкты сиздерге уюштуруп беребиз. Кааласаңар мына биринчи мына биздин адрестер Европада, терде деп жазып коет. Көп адамдар аяктан текшере албайт. Ошол жазып аткан кат Европадан келби, же Африкадан келби. Азыр Африка каттары деген неме чыгып атат да. Алар айтат, мынакей, биз сизге сүрөттөрүңүздү жибер, заявлениеңизди жибер, жаналарыңызды жибер, биз келишимге кол койдук, сизге жибердик. Бүгүн азыр алдын ала визалар даярданган $500 бер.
анан $1000 бер, анан $2000 бер. Ошентип биздин жарандар жанагыдай мошенниктердин немесине түшүп калып атат. Ошондой нерседен сак болуш керек дейм. Бирок ошондой эле топтор чакырып алышып тияка $10,000 чейин, 10,000ден ашкан доллар, мынакей мен бир баланын тагдырын билем. Ошо кетесип $20,000 чейин чөтүркөгө кетириптир. Барып бир жолу барыптыр, кайта ошол жерде жумушу жок, эч нерсе табылбай кайрылып келгендер да аз эмес да. Эми албетте мындай макамды алгандар көбүнчө ошол эле саясий абалга байланыштырып бул жакта жашоого таптакыр болбой калганын айтып түшүндүрүшөт экен. Бирок ошол учурда андай макамды алганда өзлөрүнүн жанагы материалдык абалын да оңдоп алууга аракет кылышат деген да варианттар бар да. Чынында эле ошондойбу, кандай дейсиз? Эми ошо статусту берип аткан өлкө, ошонун жүйөлүүлүгүн же жүйөлүүлүк эмесин далилдеш керек. Мисалга айтсак, биздин мамлекетке 2010 жылы Алиас Манзор деген саясий куугунтуктан качып, бул түрк журналисти, ал 15 өлкөдө өзүнүн массалык маалымат каражаттары бар экен, качып келген. Анын түп катасы ошосу самырлыктар болот экен, кыргыздар болот экен. Аны ушу мекениме келип саясий неме бергиле деди, бирок биздин мамлекет качкындык статус берген жок. Себеби деген тияктан кат келди, жок, бул ушундай оор кылмыштарга байланыштуу болмок деп. Анан 3 сот процессинен өттүк биз, алып калыш үчүн. Алып калбай калдык, жогорку соттон алып кетти. Биздин чечим соттор каршы чыгарып койду, алып кетишти. Анан ошонун бар өз мамлекетинен акталды да. Ошондой эле нерселерди мынакей азыр Бельгияда качып аткан же Норвегияда качып жүрүп биз саясий качкынбыз деп наам алган адамдарга биздин прокуратура текшериш керек. Канча ошо эл аралык деңгээлде тастыкталган материалдарды алар берди. Мисалга айтсак, ошол Швецияда качып жүргөн качкындар, биздин качкындардан аз ким, саясий качкындар деп азыр качкын президенттер, анын балдары жана анын жакындары эзептелет да. Ошондой эле жанагы даже эзептелет деп алар статус ала элек көптөрү. Бирок ошол эле жанагы Батыровго окшогон качып жүргөндөрдүн дагы статусун бердиби, бербедиби такташыбыз керек. Статусун бербей эле булар саясий качкын деп айтып атат дегенге көңүл бурган биздин бийлик ал уже ката кылып атат. Ошо саясий качкын деген наам берген өлкөгө МИД иштеш керек, жаш керек. Эмненин негизинде аны берди? Анда ошо эл аралык сот аркылуу бунун качкын деген наамы туура же туура эмесине соттошуш керек. Анан ошо соттошкондо чечим чыгат. Буга мамлекет туура берди статусун же туура эмес бериптир дегенчи. Тилекке каршы андай нерселерди алып барганга биздин мамлекеттин мүмкүнчүлүгү өтө алсыз болуп атат да. Кандай дейсиз, сиз жогоруда мындай оңой олтоң багы чет жерге чыгып кетүүгө мүмкүндүк түзгөн ортомчулар бар экендиги туурасында дагы айттыңыз эле. Алар деги эле кимдер? Ошол эле агенттиктер же болбосо укук коргоочумун деп өзүн атагандар. Эгерде саясий качкын деп келсе, анын да эки тарабы бар. Биринчи тарабы ошо мамлекеттер саясий качкынды кабыл алгандан кийин ООНдун атайын каражатынан бөлүнүп, бул үй бүлөсүн камсыздоо механизмдери бар. Ай сайын зарплата берет, пособияларын берет, бүт барын карат. Бирок ал адамдардын дагы бүт эле өлкөлөргө чыга албай калат. Саналуу гана өлкөлөргө киргенге акылары бар болуп калат. Ошол менен макул болгон өлкөлөр бар да. Ошондой эле мынакей азыр бизге деле Түркиядан мынагу Эрдогандын когаланын артынан качып келген адамдар бар экен. Ошолор деле статус бизге сурап келет да. Бизге 2005 жылы Андижан окуясынан кийин бир топ өзбек улутундагы адамдар келишкен качкындык сурап, анда дагы алар саясий качкынга болуп бияка келгени саясатка байланышканбы же байланышкан эмеспи, же жөн гана баягы ошо когалаңынан качып калып калганга аракет кылып ошону да каралган да. Анан Казакстандан эки баягы диний нерсе боюнча байланыш качкындар келген. Аларды дагы баягы далилдик базанын негизинде гана алып калганга укугубуз бар деп кайтарып берген. Бирок эл аралык норма боюнча качкын деп келгенден кийин ага статус берет. Статус бергенден кийин белгилүү убакыт бар. Ошол убакыттын ичинде статустун күчүнө кириш үчүн далилдик базасын даярдаш керек да. Рахмат сизге убактыңызды бөлүп маек куруп бергениңиз үчүн. Укук коргоочу Токтай Мөталиева менен болгон маекти көрдүңүздөр. Сиздер биз Токтай майы менен чет жерден баш паник алып жаткан Кыргызстандагы ошол эле журналисттер, ошол эле саясатчылардын жүйөлөрү канчалык олуттуу экендиги тууралуу баарлаштык. Кыргызстанда Ак Илбирс күнүнө арналып чыгарылган китеп үстөл үстүндөгү оюндардан баштап комикстерден жана плакаттардын бет ачары болду. Атайын өткөн маалымат жыйынында китептердин автору
фотожурналисттер биримдигинин мүчөсү Влад Ушаков билдиргендей, ак эл бирсинин күнү 2013-жылы негизделген. Ошол материалдар экологиялык уюмдарга, бейөкмөт уюмдарга, ошондой эле мектептерге, китепканаларга таратылмакчы. Болжол менен Кыргызстандын территориясында 300гө жакын ак элбирс бар. Бирок факты боюнча 200гө чукул гана калган. Бул түрдүн жоголуусунун негизги себеби браконьерчилик. Ал эми баарыбыз биргелешип бул маселени тескөөгө алсак, мындай мыйзамсыз иш-аракеттерди жок кылабыз деген үмүттөбүз. Ушундай кабарлардан соң сиздер менен коштошом. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Кызматыңыздарда мен Айгерим Жаныкул болдум. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта калыңыздар.